Assalamu alaikum барыңыздарга достор, барыңыздар менен амандашайын. Анда эмесе рецептini баштайын. Бул 2 салат, бирөөнү крабовый палочки дедим, экинчисин болсо оливье без огурцов дедим. Крабовый палочка кошулган салатты баштайлы. Өзүңүздөр көрүп турган ингредиенттер. Биринчилерден болуп крабовый палочканы кесип баштайбыз. Буларды кээ бирөө варт этеткен, кээ бирөө жарт этеткен, эч нерсе кылбай эле тоңуп турган жеринен ээртип туруп эле кесип баштайм. Бул жерде 11 штук, упаковкада 12 болот экен. Менин балам бирөөнү акырын жеп койду. Ошондуктан 11 штук. Ошондой эле 2 жумуртка, 1 сууга бышкан сабиз. Эми бул жерден бышпаган сабизди колдоноюн деп чечип аткам, бирок бышкан сабиз жакшы болот экен. Ошондой эле кукуруза. Ошондой эле 3 бадыраңдылар жарым килодай болду. Башында мен жарым банка кукурузаны кошоюн деп аткам. Андан кийин бирок көзүмө астай көрүнүп, анан дагы жарымсын салып салдым. Ошондо 1 банка кукуруза кетти. Мен майонез менен заправлять эткенди чечтим. Сиздер кааласаңыздар май менен заправлять этип көрүңүздөр. Бирок мага майонез менен жакты. Ошондой эле кичине туз сеп, анан аралаштырабыз. Бул салат биринчи күнү да даамдуу, ошондой эле экинчи күнү да даамдуу. Экинчи күнү деген бадыраң кичине соусун берип, соустуу мындай аябай жегиликтүү салат болот. Бирок биринчи күнү дагы бул аябай даамдуу салат болот. Жазаңыздар достор, жеп көрүңүздөр. Буюрса, жай мезгили эле келди. Жайкы салаттардын рецептин көргөзүп баштамакчымын. Ошондой эле укроп кошуп коюңуздар. Бул салаттын аябай сонун даамын берет экен. Мен башында укроп жок жеп көрүп, анан укроп менен жеп көрүп, укроп жок салатты аябай башкача болуп калат экен. Бадыраң менен укроп салаттын аябай даамын ачат экен. Достор, бул салаттын мен рецептин эч жерден көргөн жокмун, ошондуктан өзүмдүн атымда атамакчы болдум. Бул салатты крабовый палочки деп койдум. Сиздер бул салатты бир жерден көргөн болсоңуздар, комментарийге жазып коюңуздар мага. Мен анткени бул жакты эч жактан көрө элекмин. Жана кандай рецепттерди көргүңүздөр келет, комментарийге калтырыңыздар. Мынакей, бул биринчи салатым даяр болду. Бул биринчи күнү. Анда эмесе экинчи салатымды баштайын. Экинчи салатым оливье без огурцов. Туралган картошка, 2 жумуртка, ошондой эле 1 сабиз, анан вареный колбаса. Анан жарым пачка эме кетти. Достор, атын унутуп калдым. Горох кетти, жарым пачка. Майонез менен аралаштырып коесуздар. Муну биринчи күнү жесеңиздер сонун болот, экинчи күнү дагы даамдуу болот. Экинчи күнү болгону дагы 1-2 кашык майонез кошуп коюңуздар. Анткени картошка өзүнө майонез сорот. Бул салаттар аябай тоюмдуу болот. Өзгөчө ушул салат аябай болот, тоюмдуу. Адам бат эле тоюп калат. Тасмалга койсоңуздар, тасмалдын көркүн ачат. Окей, достор, экинчи салатым да дайын болду. Арыдан бери 5 мүнөттө 2 салатым даяр болуп калды. Бул видеода 5 мүнөт болду, мындай 10 мүнөттүк эле салаттар болду. Мынакей, достор, 2 салатым тең даяр болду. Булар болсо экинчи күнү. Экинчи күнү тасмалга койдум. Жазаңыздар достор, жеп көрүңүздөр.
Дагы кандай рецепттерди сунуштайсыздар, комментарийге калтырыңыздар. Эмне рецепттерди менин каалоом боюнча көргүңүздөр келет, менин колуман чыкканды көргүңүздөр келеби? Саламатта калыңыздар, ойлоруңузду калтырыңыздар, лайк басып каналга катталып койгонду унутпаңыздар.